Экинчи сабагыбыз бул биз айтып кеттик жогоруда айтылган сабакта ислам 5 нерседен турат. Ошонун алгачкысы ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах. Эми ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллахтын мааниси эмне? Кыргызча которгондо ла иляха иллаллахтын мааниси Аллах субхана тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Жана ошондой эле Мухаммад расулуллах, Мухаммад Аллах субхана тааланын элчиси, пайгамбары деп көөлүк берүү. Мына ушул мааниси жалпы айтканда. Мына ла илаханын маанисин жакшы түшүнүп алыңыздар. Аллах субхана тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Мына ушундай которулуш керек. Эмне себептен мындай которулуш керек? Анткени ошо чыныгы мааниси ушундай. Мурун кийинки сабакта ушу далилдер менен айтып беребиз. Анан жана көптөгөн карапайым элдер, балким кээ бир илимдүүлөр туура эмес которгондой болуп которбашыбыз керек. Алар эмне деп которуп коёшат? Кээ бирөөсү Кудайдан башка Кудай жок, же болбосо Кудайдан башка, же болбосо Алла Тааладан башка жаратуучу жок, же болбосо Алла Тааладан башка жоктон барылгычу жок деп мына ушуга окшогон маанилер менен Аллах субхана тааланын жанагы өзүнүн кылган ишине байланыштырып которуп коюшат. Бул негизи котормо туура эмес да. Албетте Аллах субхана тааладан башка жаратуучу жок. Алла Тааладан башка жоктон барылгычу жок албетте. Бирокто ла иляха иллаллах мааниси бул маани эмес да. Ла иляха иллаллах мааниси бул ушу Аллах субхана тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок деген сөз. Анткени ушу ла иляха иллаллах келименин мааниси ушу сыйынууга байланыштуу болуп келген. Эмне себептен? Анткени ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул даават, ушу ислам динин алып келген кезде анда пайгамбарыбыздан мурунку ага чейинки деле пайгамбарлар деле ошондой эле ошолор менен бирге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул ислам динин алып келгенде ошол мушриктерге, капырларга Аллах субхана тааланын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла тааланы таанытыш үчүн келген эмес. Алар Алла тааланы беш колдой таанышкан. Билишкен. Алла таала жалгыз жаратуучу зат экенин, аларды ошо жараткан Алла таала ырызкы берген, ааламды башкарган, күндү, айды, жерди, деги эле бардык махлуктарды жараткан Алла таала деп билишкен. Муну мойнуна алышкан, четке каккан эмес. Бирокто ошого карабастан Аллах субхана таала аларды мушрик кафыр деди. Эмне себептен? Мына ушул жерде чоң суроо жатат. Анткени алар эмне кылышкан? Анткени алар бул Алла таалага сыйынууга келгенде адашышкан да. Мындайча айтканда, Аллах субхана таалага түз сыйынышкан эмес. Сыйынууну, ибадаттын баарын бир гана Аллах субхана тааланын өзүнө арнаган эмес. Алар ойлошкон, биз Алла таалага деле сыйына беребиз, ошо менен биргеликте башка ортомчу болгон бутпарастарга, айкелдерге сыйынабыз. Анткени ошо бутпарастар, айкелдер, жанагындай арбак же периштелер болсун, ошонун элесине салган айкелдер же болбосо жакшы адамдардын элесине арнап жасалган айкелдер, бутпарастар болсун, ошолор бизге ортомчу болушат. Биз Алла таалага түз сыйынсак, биздин ибадатыбызды кабыл кылбайт. Анткени биз күнөөлүү адамдарбыз. Эгерде биз ошо ортомчуларга сыйынып жалбарсак, булар биздин ибадатыбызды Кудай таалага жеткирип, бизге ортомчу болуп берет деп ойлошкон, ошо жалган ойду. Анан ошентип Алла таалага шерик келтиришкен, ширк кылышкан. Мына ошону пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтарыш үчүн Аллах субхана таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жиберди. Ошо адамдарга же ошо өзүнүн жашап аткан жердеги мушрик арабтарга деги эле жалпы дүйнө жүзүндөгү элге жеткиргин. Аллах субхана таала эч бир шерикке муктаж эмес, ортомчуга муктаж эмес. Алла таала бардык ибадаттын сыйынуунун түрүн, мейли намаз болсун, зекет болсун, тилек болсун, дуа болсун, жалынуу болсун, жалбаруу болсун, бакыт тилейби, ийгилик тилейби, эмне жакшы нерсе сурабасын, ошол кандай болсо да ибадаттын кандай түрү болбосун, ошонун баарын Алла таала түз кабыл алат. Мына ошону жеткир деп пайгамбарыбызды жиберген. Мен ушул ибадаттын баарын түз кабыл алам. Эч бир шерик кошпогула. Шериктин кандай түрү болбосун, мейли периште болсун, пайгамбар болсун, олия болсун, арбак болсун, күн болсун, түн болсун, ай болсун, деги эле кандай чоң махлук, жаратылган махлук болбосун, алардын бирөөсү дагы ибадатка татыктуу эмес. Жалгыз гана Аллах субхана таала өзүнө татыктуу. Ана ар бир инсан
ошол ибадаттын баардык түрүн Аллах субхана таала өзүнө гана арнаш керек. Эгерде кимде-ким ошо ибадаттын бир эле түрүн Алла тааладан башка бир махлукка, жаратылган нерсеге арнап койсо, ал ширк болуп, динден чыгаруучу чоң күнөө болуп аталат деп пайгамбарыбызды Аллах субхана таала жиберген. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ушуну жеткириш үчүн бул адамзатына келген. Адамдарды Кудай Таалага түз сыйындыралы. Алардын жүрөгүн, дитин, ибадатын Аллах субхана таалага түз буруп, Алла таалага түз жалынсын, сыйынышсын деп келген. Мына ошону жеткирейин деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жашоого келген. Анан ошону жанагы ошонун өзүнүн убагындагы мушриктер кабыл алмастан четке кагышкан да. Кандайча эле биз бул ата бабабыз сыйынып келген айкелдерди, бутпарастарды, ортомчуларды четке кагат. Эмнеге бизди Кудай Таалага түз сыйын деп атат? Биз Алла Таалага деле сыйына беребиз, буларга деле сыйына беребиз. Мунун туура эмес деп ошондо каршылык көрсөткөн. Мына ушул жерде жатат эме пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дааватынын сыры. Демек, ошо ла иляха иллаллахту ошо мушриктер, мисалы азыр биз бир карапайым түшүнбөгөн адамдан ла иляха иллаллах деп айтып койчу десең, ал айтып кое берет маанисин түшүнбөсө да. А бирок ал кезде арабтар, мушриктер бул ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах деген келимени айткан эмес. Эмнеге? Анткени алар маанисин түшүнгөн да. Мисалы ла иляха иллаллах деп айтып койсо, алар Аллах субхана тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп күбөлүк келтирип мойнуна алып атат да. Демек, мунун аркасында эмне болуш керек? Алар сыйынып аткан бутпарас айкелдерди, ортомчуларды таштап, бир гана Алла таалага сыйыныш керек болуп калат. Анткени Алла тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп мааниси айтылып атпайбы? Демек, алардын сыйынып аткан нерселер бул жалган нерселер. Сыйынууга татыктуу эмес. Алла таалаган өзү татыктуу. Мына ушундай маани чыкмак. Ошону түшүнгөн арабтар, ошол кезде мушрик арабтар арабчаны билишет да. Анан ушул сөздү айтпастан тыышып текеберленишкен да. Жок, биз буга макул эмеспиз. Биз Алла таалага деле сыйына беребиз. Бул бутпарастарга да сыйына беребиз, ортомчу кыла беребиз деп. Мына ушундан анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ортосунда жана динди кабыл албаган адамдардын ортосунда түшүнбөстүк пайда болуп, уруш, талаш болуп, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дааватына ошондо каршылык көрсөткөн. Анан ошол кезде каршы көрсөткөн кафырлар, мушриктер жөнүндө Аллах субхана таала Куранда көп баяндайт. Муну дагы ким окуса, издесе мунун баарын түшүнөт. Эң негизгиси бул жерде биз ошо ла иляха иллаллахтын маанисин жакшы түшүнүп коюшубуз керек. Жанагында туура эмес чечим илеп, жана ошо туура эмес чечим илөөнүн аркасында туура эмес амал кылып албашыбыз керек да. Анткени эгерде бирөө мисалы Алла тааладан башка жаратуучу жок же Кудай жок деп койсо, демек мен баардык жаратууну, жаралган нерсени бул Кудайдын мүлкү экен деп мойнума алсам, ал жоктон бар кылуучу бир гана Алла таала деп мойнуна алсам, а бирок да ошол эле убакта баягы ибадат кылганда Кудай таалага деле сыйынып, башкага деле сыйынып койсом, бул эчтеке болбойт турбайбы деген маани чыгып калат да. Мунун мааниси. Эгерде мен ушинтип айтсам, демек Алла тааланын жаратуучу экенин, жоктон бар кылуучу экенин мойнуна алып атам да. Анан ла иляха иллаллахты айттым мен, ошону кабыл кылдым. Дейт дагы жанагындай ширктерге көңүл урбай, Алла таалага э, Алла таалаганын шариятына каршы келген чоң күнөөлөргө көңүл урбай, демек мындай кылса боло берет экен деп, ошол ширкти билбестен аралашып, өзүнүн ибадаттарын жууп алышы ыктымал да. Ошол себептен ла иляха иллаллахтын маанисин түшүнүү жана ошого туура түшүнүп, анан туура амал кылуу жана ошону сактай билүү, ширктен буза турган күнөөлөрдү сактай билүү ар бир мусулмандын милдети. Антпесе адам баласы байкабастан, билип билбей адашып калышы ыктымал. Бул өтө бир назик маселе да. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул маселеге катуу көңүл бурган. Ушул ла иляха келмесине 13 жылга жакын ушул келмеге гана чакырган. Ошону адамдар түшүнсүн, жүрөктөрүнө киргизсин, ушунун маанисин билсин, анан туура ибадат кылып, чыныгы ибадатка татыктуу ким экенин аныктап алышсын деп, ошо Алла тааланын өзү жалгыз гана ибадатка татыктуу зат экенин жеткириш үчүн гана ушунча оор күндөрдү өткөргөн да. Биз ошону билип, карманып, ошол себептен туура ибадат кылышыбыз керек.